Келгиле 7 кошуу 6 канчага барабар экенин ойлонуп көрөлү. Мен силерге бул видеону токтотуп, өз алдынча ойлонуп көрүүнү сунуштайт элем. Бул маселени чыгаруу үчүн сандарды мөмө жемиштердин даанасы катары алып алалы. 7 бул алма болсун. 6 болсо 6 даана кара өрүк болсун. Кеттик анда. 1 алма. 2 алма. 3 alma, 4 alma, 5 alma, 6 alma, жана 7 alma. Дагы бизде кара өрүктөр бар. Анда кара өрүктөрдү дагы бул жака алып келели. 1, 2, 3, 4, 5, жана 6 кара өрүк. Силер байкагандай, биз жалпы канча мөмө жемиш бар экенин табышыбыз керек. Бизде бир канча ыкма бар. Бизде 7 алма бар эле. Ал 7 жемиш. Аны эмесе бул 8-си, 9-су, 10-су, 11, 12 жана 13. Демек бизде жалпысынан 13 мөмө жемиш бар экен. Келгиле ушул эле амалды түз сызыктын үстүндө карап көрөлү. Ал үчүн биз түз сызыксыз алышыбыз керек. Жана бизде 7 алма бар. Ошондуктан түз сызыгыбыздагы сандарды 7ден баштай санап баштасак болот. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Дагы улантсак болот, бирок шарт эмес. Мына 7 сандан баштап оң жакты карай 6 сан санайбыз. Себеби биз бул учурда 7ге 6-ны кошуп жатабыз. Ошон үчүн санап баштайбыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Көргөнүңүздөрдөй эле 6 сандан кийин биз 13 санына келип такалдык. Демек, чындыгынан эле биздин жооп 13 экен. Балдар, силерге түшүнүктүү болдубу? Силерге дагы да түшүнүктүү болуусу үчүн биз бул жерде тизилип турган мөмө жемиштерди дагы бир жолу карап чыксак болот. Бул катарда көрүп турганыбыздай эле 7 алмага 3 кара өрүктү кошуп 10 санын алдык. 10 деген сан бул бизде бир ондук. Ал эми бул жерде калган 3 кара өрүк 3 бирдикти билдирет. Ошондо 7 менен 6-нын суммасынын жыйынтыгында биз 1 ондукту жана 3 бирдикти, же башкача айтканда 13тү алдык. Ошол эле учурда биз 13кө башка көз караш менен карап көрсөк, ал 2 орунду сан экенин түшүнсөк болот. 2 орунду сандын сол жагындагы сандар бул ондуктар. Эки орунду сандын оң жагындагы сандар болсо бул бирдиктер. Демек жыйынтыгында 13 бул 1 ондук жана 3 бирдиктен турат экен. Же башкача сөздөр менен айтканда, 7 кошулган 6, 10 кошулган 3кө барабар экен. Ошентип биз 3 түрдүү жол менен 7 кошуу 6, 13кө барабар экенин дагы бир жолу тастыктап койдук.